Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде куратордук саат. Темабыз СПИД жугуштуу илдет. Сабактын максаты: СПИД жөнүндө билимдерди бекемдейсиңер, дени сак жашоону жана өздүк гигиенаны калыптандырасыңар. Сабактын түзүлүшү: диагностикалык баа берүү, СПИД жөнүндө маалымат берүү, СПИДтин алдын алуу ыкмаларын үйрөтүү, формативдик баа берүү. Студенттердин калдык билимдерин аныктоо. Сиз СПИД жөнүндө эмнени билесиз? СПИД бул жугуштуу оору, алдан башка маалыматым жок. СПИД ал айыкпас оору. Дүйнөдө жылдан жылга саны өтүп жатат деп угуп атам. Андан башка маалыматым жок. СПИД бул аябай жугуштуу оору. Ал оору кан аркылуу, ийне аркылуу, энеден балага жыныстык катнаш аркылуу жугат. Ал оору менен ооруган адамдар мамлекет тарабынан акысыз дарыланышат. Бул СПИД оорусу коркунучтуу оору болуп эсептелет. Анан бул СПИД оорусунун дарысы жок экенин билем, башка маалымат жок. СПИД оорусу бул шприцтен жугат, нарконой жолдор менен жугат, кошпой эле энеден балага жугушу мүмкүн. Бул СПИД оорунун дабасы жок да, өлүмгө чейин алып барат менин маалыматым боюнча. СПИД оорусу бул эң эле коркунучтуу оорулардын бири. СПИД бул кан аркылуу жугат, жыныстык катнаш аркылуу жугат. Эгер СПИД оорусу менен ооруган адамга сайылган ийне менен бөлөк адамга сайса, ал аркылуу да жугат. ВИЧти жуктуруп алуу жөнүндө көптөгөн маалыматтар айтылып келет, бирок ВИЧ үч эле учурда жугат: ийне аркылуу, энеден балага жана жыныстык катнашта. СПИД оорусу өтө коркунучтуу оору. СПИД оорусу көбүнчө энеден балага жана ийне аркылуу жана кан аркылуу жугат. СПИД оорусу менен ооруган адамдар мамлекет тарабынан акысыз дарыланат. СПИД оорусу бул жугуштуу оорулардын катарына кирет. СПИД оорусу 3 жол аркылуу гана жугушу мүмкүн. Ийне сайганда, энеден балага жана жыныстык байланышта болгондо жугушу мүмкүн. Ал эми СПИД оорусу менен ооруган адам иммунитети азайып, ооруларга туруштук бере албай, өлүмгө да алып келиши мүмкүн. Ал эми СПИД оорусунун азыркы күнгө чейин дарысы табыла элек. Студенттердин билимдерин баалоо. Тайпада жалпы 22 студент бар. Баарына диагностикалык сурамжылоо жүргүзүлдү. Үстүртөн билгендер 8 студент, орто билгендер 7 студент, ал эми жакшы билгендер 7 студент. СПИД жөнүндө түшүнүк. Иммунитет бул чоң, татаал түзүлүштөгү жеке аскерлер. Ал баарыбызда бар. Бул иммунитет деген аскерлер адамдын организмине кирген вирус, бактерия жана башка ушул сыяктуулар менен күрөшүп, ден соолугубузду коргойт. Ушул иммундук система алсырап азайса эмне болот? Организмде күн сайын пайда болгон шишиктерди, дефектиси бар же мутацияланган клеткаларды иммунитет жок кылып турат. Өнөкөт күчкөлүү болгондо, организм алсыраганда же башка себептерден улам иммунитет чарчайт дагы, натыйжада иммунитет өз аскерлерин тааныбайт, оору күч алат. Мына ушул СПИДтин стадиясы болуп эсептелинет. Азыр 21-кылымда биз ВИЧти толугу менен жок кыла албай жатабыз. Бирок бул ооруну контролдоону үйрөндүк. Дарылоонун заманбап ыкмасы вирустун өнүгүшүнө бөгөт коюп, ВИЧке кабылган адамдарга толук кандуу жашоосуна мүмкүнчүлүк берет. 90-жылдардын башында окумуштуулар антиретровирустук препараттарды ойлоп табышты. Алар вирустардын клеткага кирүүсүнө, көбөйүүсүнө жолтоо болот. Оору клеткалардын саны азаят жана соо клеткалар көбөйөт. Медицинадагы окумуштуулардын ийгиликтерине карабай, ВИЧ дагы деле коркунучтуу бойдон калууда. Ошону менен бирге вирус өтө алсыз. Адамдын организминен сырткары болгон бул вирус өтө кыска убакыт гана жашайт. ВИЧти жугузуп алуунун негизги себеби жалпы колдонулган шприц. Бул наркомандар колдонгон шприц же медперсоналдардын шалаакылыгы менен бир шприцти кайра-кайра колдонуусунан жугат. Мындан сырткары корголбогон жыныстык катнаш,
энеден балага жана таза эмес косметикалык аспаптардан да жугат. Азыркы учурда ВИЧ менен ооруган адамдардын саны Кыргызстанда 9700 адамды түзөт. Эң өкүнүчтүүсү 1000ге жакыны жашы жете элек балдар. СПИДтин алдын алуу ыкмалары. ВИЧ кыргызчасы адамдын иммун таңсыктыгынын вирусу. СПИД кабылданган иммун жетишсиздик синдрому. СПИДтен сактануунун жолдору: баңги заттарды колдонбоо, башаламан жыныстык катнашка барбоо, шприцтерди колдонууда этият болуу. Ушул жөнөкөй эрежелерди сактаган болсок, СПИД илдети бизге такыр коркунучтуу эмес. Ушул кыскача ролигибизден силер маалымат ала алдыңарбы? Өзүңөр да өз алдынча маалымат издеп көрүп, СПИД илдети жөнүндө ойлоруңарды кайтарым байланыш иретинде кыскача эссе жазып же ролик жасап жөнөткүлө. Саламатта калгыла балдар.